Егемен Кыргызстандын 31 жылдык мааракесин Талас шаарынын тургундары жогорку маанайда белгилешти. Жергиликтүү бийлик салтанаттуу иш-чара уюштуруп, шаар тургундарынын көңүлдөрүн көтөрдү. Көз карандысыздыктын 31 жылдыгы тууралуу мында келген ардагерлер сөз кылып, пикирлери менен бөлүштү. Аталар эгемен мамлекетте өнүгүү багытында алгылыктуу иштер болуп жаткандыгын белгилеп, ага бийлик башына турган жетекчилердин салымы бар экендигин айтышат. Өзгөрүү жакшы эле, көп өзгөрүүлөр болуп атат. Элибиздин турмушу жакшырып атат, илим билим өсүп атат, маданият өсүп атат элибиздин. Жакшы иштер болуп атат Талас шаарыбызда. Элдин маанайы жакшы. Майрам кут болсун, элибизге тынччылык болсун. Өнүгүү жакшы эле. Айлык акы көтөрүлүп атыр. Пенсияларды мына октябрдын 1-нен баштап көтөрөбүз деп атыр. Буйруса барыбыз айлык акыны кенен алып чардап калабыз. Сизге жагатабы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Элибизге аманчылык, ден соолук, тынччылык болсун. Бүгүн шаар тургундары Талас шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкерлери жана жергиликтүү өнөр ээлери тарабынан даярдалган атайын концерттик программага күбө болушту. Бийчилер, ырчылар жана комузчулар өнөрлөрүн көрсөтүштү. Мында келген апалар кыргызстандыктардын бүгүнкү 31 жылдык тарыхы бар эгемен майрамы менен куттукташты. Алар эгемендиктин жылдары эми гана үзүрүн бере баштагандыгын жана ага азыркы бийлик башчылары себепкер болуп жаткандыгын белгилешет. Эркиндик да бул биз үчүн эркиндик. Өзүбүздүн үйүбүздө эркиндик кандай болот? Бу эл ичинде дагы эгемендүүлүк ошондой. Биздин үйүбүз бул. Жерге менин үй бүлөм, мисалы мен үй бүлөм катары көрөмүн. Тазалыкты сактайм, үй бүлөм. Тартипти сакташым керек. Аябай өзгөрүп. Канча бир президент кетти, бирок бул президент башкача. Ар ким өзүнүн маалында, өз ордунда. А бул башка өзгөрүү аябай бар. Майрамlar кут болсун, ушул эгемендик майрам баарыбыз кут болсун, ак жол той болсун. Ушинтип майрам кылып аткан президентибизге чоң рахмат. Жаштар жакшы эле алып барып атыр, жакшы кызматта иштеп атыр. Жакшылык баары жакшы болуп атыр дейбиз. Эми өркүн өссүн, ушундай жакшы заманда бололу, тынччылык болсун, балам. Талас шаарында өткөн иш-чарада мэр Аскар Шабданов сүйлөп, шаар тургундарын жана конокторун эгемендиктин 31 жылдыгы менен куттуктады. Шаар башчысы өз сөзүндө эгемендиктин кандай кыйынчылык менен келгендигин сезе билип, баалап жүрүүгө жана мекенди сүйүүгө чакырды. Ар дайым асманыбыз ачык болуп, эгемен Кыргызстан эч убакта согуштун күндөрүн көрбөсүн. Ушул мынакей чунактай наристелерибиз эгемен өнүккөн мамлекеттерине кошулуп, буйруса келечекте убагында Бартальт айткандай Азиянын арстандарына айланганга бир өлгө түзөлүү деген ойдобуз. Урматтуу Талас шаарынын тургундары жана коноктору, сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, ар бирибиздин үй бүлөбүзгө тынчтык, бакубатчылык, ден соолук, бекем ыйман каалайт элем. Салтанаттын мындан аркы бөлүгү маданий программалар менен уланып, мекенди коргоо, сактоого чакырган патриоттук ырлар аткарылды. Мындан тышкары бүгүн эгемендиктин урматына Талас шаарында спорттун бир нече түрү боюнча мелдештер өткөрүлүп, мэрия тарабынан 20 000 сом байге сайылды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.